Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү өтө турган тарбиялык саатыбыздын темасы Чыңгыз Айтматов кылым адамы. Сабактын максаты Чыңгыз Айтматовдун өмүр баяны жана чыгармачылык жөнүндө билимдерди аласыңар. Жазуучу жөнүндө кызыктуу маалыматтар менен таанышасыңар. Калемгердин басып өткөн жолунан өрнөк аласыңар. Чыгармалары аркылуу тарбияланасыңар. Чыңгыз Айтматов 1928 жылы туулган. Анын балтырткан балалык өмүрү Көркүрө суусунун боюнда Шекер кыштагында өттү. Ушул жерде айылдык мектепте окуп, ушул сайда көзү ачылды, дүйнө тааныды. Атасы Төрөкул Айтматов 1937 жылга чейин партиялык советтик белгилүү кызматкер болгон. Андан кийин ал киши 1937 жылы репрессияланып кетет. Апасы татар кызы Нагима Хамзаевна билимдүү, маданияттуу аял болгон. Чыңгыз Айтматов жашынан эле бирде шаарда, бирде кыштакта окуп, эки тилди бирдей билген. Ар кыл улуттагы, ар кыл адамдар менен аралашкан. Өзгөчө чоң энеси Айым кыздын жомоктору, болумуштары аны өзүнө тарткан. Орусча китептерди жана алекетке түшүп окуган. Атасынын бейажал өлүмү анын согуш чыгып, ал кездеги элдин оор абалы баланы эрте жетилтет. Согуш башталып, алаамат түшкөн кезде Чыңгыз айылдагы эр бүлөнү аскерге жөнөтөт. Эми ооруктагы баардык жумуш келин-кесектер менен өспүрүмдөрдүн мойнуна түшөт. Эгин айдоо, суу сугаруу, кырман басуу, колдо эмне болсо майданга жөнөтүү, айтор кыбыр эткен жумуштун баарын бүткөргөн ошол бала бакыра менен келин-кесектер. Жаштыгына карабастан Чыңгыз ал кезде көп иштин башын кармады. Араба айдап, чөп жаап, сугап сугарып, колхоз ишине кол кабыш кылды. Кийинчерээк айыл советинин атчысы, салык жыйнагыч сыяктуу кызматкерлик аткарды. Москвада окуп жүргөн кезинде Бетме-бет повести жарык көрөт. 1958 жылы Жамиля повести орус тилине басылып, жазуучунун даңкы дүйнөгө тарай баштайт. Аларга Уда, Кызыл жоолук жалжалым, Ботокөз булак, Биринчи мугалим повесттери жазылып, жогоркудай экөөнө кошулуп Тоолор жана Талаалар баяны деген ат менен жарык көрөт да, ал өлкөнүн эң чоң сыйлыгына Лениндик сыйлыкка арзыйт. 1967 жылы анын Гүлсарат, 70 жылдарда Ак кеме, Эрте келген турналар, Деңиз бойлой жоткон ала дөбөт повесттери, 80 жылдарда Кылым карытар бир күн, Кыямат, Кассандра тамгасы, Чыңгыз хандын ак булуту, роман, повесттери жазылып, анын ар бири дүйнөлүк совет адабиятындагы өзгөчө окуя, көрүнүш катары кабыл алынды. 2006 жылы анын дагы бир жаңы романы окурмандарга тартууланды. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында адамзаттын алдында турган ири маселелер, көйгөйлүү проблемалар көтөрүлөт. Көбүнчө адамдын ыйманы талданып, этикалык жагдайлар алдыңкы планга чыгып, канткенде адам улуу адам болот деген соболго жооп изделет да, мунун баары бийик гуманисттик, философиялык деңгээлде чечилет. Залкар сүрөткер азыркы учурда дүйнөдө чыгармалары эң көп окулган авторлордун бири бул Чыңгыз Айтматов. 12 декабрь кыргыз элинин залкары дүйнө эли таанып, чыгармаларын сүйүп окуган Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Жазуучунун чыгармалары, өз жери үчүн жасаган эмгектери элдин эсинде түбөлүк сакталат. Кыргыз деген сөз менен Чыңгыз деген ысым бир бүтүндүккө айланган. Алдын ала заманды көрө билген жазуучунун айткан учкул сөздөрүнөн айрымдарын эске салгым келет.